Uzaklarga kaçtın nege, menen ardı taptın bele. Нұрисламға атаған белегіңізді қолына тапсырып қойылы. Менден Аваз байкесінен естелік қатары белек қалсын деп атайын сатып алып. Сыздап ойлайым далем. Қарасам, шын эле мен кичинекей кезимде эстеп кеттім. Мен да Сыймык Пешекеевтің қолында чоңойгом. Сыймык атамдын тарбиясынан улам. Мен дагы жаш таланттарды колдогум келет ар дайым. 3 yaşımdan beri çertem akordiondu danıştavayım, ispesini astı danıştavayım. Şar jakpayt, nege degende şarda urgular köp da. Men ырда атсам биле мага кошулуп эжем, акам, атам дагы ышкырып эле ырда коет. Мага Аваз Акимов жагат, анан кийин Бекжан Темирхан. Лошенти Мен оюмча бул тубаса талант болсо керек. Нұрисламға кошулуп өзүбүз деле ырчы болуп калдык. Өзү бир нерсени бат өздөштүрөт. Apa kerkelet çınay, üylөнгөн кандай сонундан. Өнүм жетпей калат экен, ошолорум эсте болончу. Үйлөнүп калдың белегей, турмушуң эсек арамам. Банк жана Каспий KZ жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой.о аркылуу Каспий KZ'ге телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой.о аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой.о же Каспий KZ гана керек. Барына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой.о Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Медиа Ордо YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Сиздер менен экран аркылуу амандашып жатканыма дагы да кубанычтамын. Бүгүн бизде өзгөчө көрсөтүү болот. Анткени алыскы Жалал Абад жергесинен ушундай кичинекей талантыбыз бизге конок болуп келип калды. Интернет желесинде ушул 8 жаштагы Нурислам Амангелдиев деген жаш талантыбызды көрүп жаткан болушуңуздар керек. Буга чейин өзүңүздөр билгендей эле бул кичинекей талантыбызга эстрада ырчысы Аваз Акимов өзүнүн белегин берем деп уадалаган. Болгондо дагы аккордеон берем дегенден биздин ушул талантыбыз сүйүнүп келип калды. Мынакей биздин Аваз байке да келип калыптыр. Анда кызыктын баары алдыда алыстаңыздар. Келиңиз Аваз байке, кандайсыз? Жакшы, өзүңүздөр жакшысыздарбы? Белегиңизди көтөрүп келип калдыңыз. Обязательно сөз мына буюрса Нурисламга атаган белегибизди колуна тапсырып коелу. Кут болсун. Кел агай. Кандай кылсак? Эң жакшы, эң таза. Сага жакты? Сонун бекен. Рахмат деп кой. Эң сонун, анда Аваз байке бир-эки суроом бар. Интернет желесинде деги эле биздин кыргыз элинде уучубуз кур эмес, мындай жаш таланттарыбыз көп. Бирок ошентсе дагы дал ушул Нурисламды тандаганыңызга эмне себеп болду? Туура айтасыздар. Баягы биз көп концерттерди коюп жүрөбүз, интернетте көп жиберишет жаш таланттарды. Анан эмнегедир баягы мен кичинекей кезимде ырдаган видеону көргөн болушуңар керек интернеттен. Ошол видеомдон кийин Нурисламдын ырдап аткан интернет желесинен көрүп, анын үстүнө абдан көп мага жиберишти. Аваз сага окшош экен, колдоп кой дегендичи. Дайрек аябай көп келгенден карасам, чын эле мен кичинекей кезимде эстеп кеттим. Көрүп, анан ушундай бир аккордеондо баягы кичинекей детский аккордеон экен, анан эмнегедир чоң аккордеон белек кылгым келди. Мындай профессиональный. Ошентип анан өздөрүнүн жеке баракчасына жазып, кайрылгыла, эгер шарга келип калсаңар сөзсүз кайрылгыла, менден бир аккордеон белек дедим эле мына буюрса. Эң сонун белек болуптур. Буюрса бул аккордеон негизи кимдики? Өзүңүз черткен аккордеон бу же болбосо? Жок, муну атайын сатып алдым.
Нурислам үчүн демек ооба өзүнүн аккордеону өзү биринчи өзүнүн баягы эң алгачкы эстеп жүрө турган менден аваз байкесинен эстелик катары белек алсын деп атайын сатып алып бердик. Негизи эле мындай жаш таланттарды дагы кандай кылып колдосок болот деп айтып кетет элеңиз? Эми мен дагы кичинекей кезимде атам ушундай азыр атасы менен жүргөнүн көрүп мен да көп окшоштурдум өзүмө. Атам ар жакка алып барчу, аккордеонун көтөрүп алып, ырчылар келсе сөз барып ырдатып, анан өзүңүздөр билгендей мен да Сыймык Бешекеевдин колунда чоңойгом. Ал киши дагы эми анын тарбиясы деп койсок болот, жаш таланттарды абдан колдойт, азыркыга чейин колдоп келет. Ошол Сыймык атамдын тарбиясынан улам мен дагы жаш таланттарды колдогум келет ар дайым. Анан мен ойлойм бул соопчулук гана иш болот. Азыр эч качан мындай өкүнбөйм. Ушул Сыймык атам мени тарбиялап өстүрүп, ушундай кезимде точно ушундай кезимде алып кеткен. 10 жашымда. Анан азыр жаман эмес. Атам дагы, Сыймык атам да сыймыктанып калат. Өзү дагы айтып калат. Жөн жерден алып келип баягы кылган эмгеги талаага кетпептир да. Мен да ойлойм, биздин дагы колдообуз талаага кетпейт. Кудай буйруса Нурисламдын келечеги кең, сөз аты чыккан кыргыз элинин сыймыктанган уулдары болот деп ишенебиз. Буйруса тарых кайталанып жатат десек деле болот Сизге 10 жашында берген Бул азыр 8 жашта экен. Ооба, мен 10 жашымда Сыймык атамдын колуна келгем. Эң сонун. Анда азыр Нурисламдын аткаруусунда бир ыр укпайлы кандай дейсиз? Макул? Ооба, кел муну кыскартып берели. Бүгүн неге кайгыланам, өткөнүңдү эстеп алып, келбес болсоң неге кеттиң, жан дүйнөмү бүбү саны, иной, узакытарга качтың неге, менен арты таптың беле, сенсиз өмүр өтпөчүдөй, сыздап ыйлайм да элем, сыздап ыйлайм да элем. Сездиң бекени туйдуң бекен, сенден азап чекенимди, мага билбес убадамды, же унутуп кеткениңди. Иной, узакытарга качтың неге, менен артын таптың беле, сенсиз өмүр өтпөчүдөй, сыздап ыйлайм да элем, сыздап ыйлайм да элем, узакытарга качтым менен. Баракелди. Сон. Азаматсың, сон ырдайт экенсиң. Ырың кут болсун, аккордеонуң кут болсун, өмүрүң узун, келечегиң кең болсун. Эң башкысы ушу ден соолугу болуп, ата-энеси менен бирге, бир туугандары менен бирге аман болсун. Анан албетте келечекте ушул Нурислам балабыздан дагы көп ийгиликтерди күтөбүз. Ошол Кудайым колдоп, жаман көздөн, суук сөздөн Кудайым өз сактасын. Ошол эң башкысы аман, алтын баш аман болсун, келечеги кең болсун. Амин. Бактылуу бол. Аккордеон кут болсун да бир жолу. Красавчик. Биздин сүйүктүү көрүүчүлөр дал ушундай жакшы чыгарма менен жана жакшы каалоо тилек менен, бата менен биздин бүгүнкү көрсөтүү башталды десек да болот. Нурислам дагы бир жолу аккордеон кут болсун, Рахмат. Буюрса жакшылыктарга колдон. Ушундай жаш жетинчектерге, жаш таланттарыбызга көңүл бөлүп жаткан агаларыбызга, эжелерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Өзгөчө бүгүнкү күнүбүздүн каарманы болгон Аваз байкеге чоң рахмат. Нурислам,
Кандай келип алдың? Жакшы, рахмат. Жалал Абадтан биринчи жолу келдиң, Бишкекке? Кандай, Бишкек жактыбы сага? Ооба. Биздин көрүүчүлөргө өзүң тууралуу айтып берчи. Канча жаштасың? Үй бүлөңдө канчабысыңар? Менин атым Нурислам. Мен 8-ге чыктым. 2 А классмын. Жалал Абадтан жакшы эле келип алдым. Жакшы эле келип алдың, Бишкек сага жактыбы? Эмнеси жакты? Бардык жери коз экен. Бардык жери. Ай, молодец. Бизге бүгүн кандай чыгармалар даярдап келдиң? Кайсырларды ырдап бересиң алдыда? Жай күтүп, бир өзүмдүн ырым бар да, ал атын билбейм, бирок Ошону ырдап бересиң, Азыр бизге дароо эле ырдап бербейсиңби Жай күтүп деген чыгарманы? Кел, аккордеонду колго алабыз. Кана? Жаң аккордеонуң менен жакшы ырдап бер. Жакшы эле сага? Кел, колуңа киргизип коеюн. Jay götüm, jay gelmesen kuzgu kalım. Kuz götüm, kuz gelmesen kışka kalım. Loşenti beyane kayım ötüp getin. Loşenti yar bir günüm kaytalandım. Koysa eğer taqdir sana jolukturmam. Tarımdan kıygaç düşkön yoluşumdan. Gütmökmü gelmesen de ömür boyu mangayda de jarım konuktuğundan. Men seni yağışlar ötkön yoldan güttüm. Men seni yaşlar bargan toydan güttüm. Gütönün gelmesen de ömür boyu mangaydan ey jarım gütkön konuktuğundan. Ой, баракелде. Сонун ырдайт турбайсыңбы? Кел эми аккордеонду чечебиз дагы. Биздин маегибизди улайлы, Ай, азамат. Нурислам, аккордеонду канча жашыңан бери ойнойсуң? Мен эле 3 жашымдан бери чертем, бирки кубиктерди кураштырып алып, аккордеон чертип атпачумун эле да, аккордеон кылып. Андан кийин аяштамайт эле, сен аккордеон чертишиң керек, мендей ырчы болосуң деген эле. Андан кийин акам деле айтат, эми мынтип эле да. Сен аккордеончу болсоң көп акча табасың. Кичинекей ырчыларга эле аккордеон алып бересиң деп, комуз алып бересиң деп айтат эле да. Сен да буюрса чоң болуп, чоң жигит болгондо кичинекей ырчыларды Абас байкедей болуп колдоп, аккордеон алып берет экенсиң да, Азаматсың. Дагы башка кайсы аспаптар жагат? Комуз черте аласың? Комуз, гитара черте алам. Черте аласыңбы? Ала келсең болмок экен, бүгүн ырдайт элек. Гитара жок болду. Жок болуп калдыбы? Мейли.
Үйдө дагы сенден башка кимдер ырдайт? Укам. Биз бир нерсе эле мен ырдап атсам эле мага кошулуп эжем, акам эле укам кошулуп ырдайт. Атам дагы ышкырып эле ырдап коет. Демек үй бүлөңөр менен концерт коюп турбайсыңарбы? Эң сонун сага ырларды ким жаттатат? Мен апам жатта дейт, өзүм жаттап үйрөнөм. Ал ырларды ким тандап берет? Сен өзүң жактырып тандайсың? Мен ушуну жаттайм деп айтасыңбы апаңа? Апам ушуну жатта дейт, мен жаттайм өзү. Акам деле жаттаттыратыр. Акам мен филармонияга барганда биринчи жолу агайым кечке айтат болчу эле да. Сен ырларды толук жаттап келдиңби деп, берки жаттап келдим деп туруп акырысында токтоп калгандан эле берки агайымдан ырдап туруп токтоп калган ошол жерден. Анан кийин эле филармониядан акам тартып атканда эле берки микрофон мындай эле болуп калыптыр да, аккордеон эле үнү. Анан кийин оозума эле чыкпай калыптыр да. Сенин үнүң угулбай эле аккордеондун үнү угулуп калыптырбы? Демек үйдө сен ырларды жактыргандан кийин апаң жаттатат, Эң сонун экен. Мектепте кандай окуйсуң? 2-класста окуйм деп калдың, Канча аласың мектепте? 5 аласыңбы, 4 аласыңбы? 5 алам. 5 алам. 5 менен эле 4. Кайсы сабактар жагат? Кайсы сабактар жагат? Математика, кыргыз тил, мекен тануу, адабия окуу. Англис тилдан жагат. Русскийдан. Баары эле жагат турбайбы сага, Эң сонун. Мектепте конкурстарга катышасың? Кандай конкурстарга катыштың? 1-классымда Алипе деген майрамды, Алипе деген ырды ырдагам. Анан кийин бизде жаңы жыл болгондо бир ырды ырдагам да. Анан кийин бизде беркиндей бирөөнүн туулган күнү болуп, беркиндей Майрамдарда, Анан кийин үстүгө чыгып эле филармонияга. Үстүдө филармония бар да, эки таштачы. Биз билбейбиз да. Ал эчке болсо ачат эле, дан киргизет, дан бирөөнүн туулган күнү өткөзсө эле шамдарды жагып бир велакат кылып берет да. Сага жагабы ошол? Ошол кездерде ырдап коесуң, Кайсы ырчылар жагат? Мага Аваз Акимов жагат, анан кийин Бекжан Темирхан, Бекжан жагат, анан кийин Бекборбиев. Демек ушул ырчылар жагат, Кел, анда ырдап бересиң. Кайсы чыгарманы аткарасың? Чыгарманы Ырдаганда көрөбүз, Кел. ошо ырымы эстеп алайынчы. Оны айтчы, мен эстешем. Жардам берем сага. Балды таптым. Үйлөнгөн кандай сонундан. Үнүм жетпей калат экен. Дагы кайсы ырды билесиң? Кайдан жүрүп сага кабылдым, кара кеңди барбы жаңырым, жан эргитип жумша күлгөдүң, жарыбы батканы таңымдым, жан эргитип жумша күлгөдүң,
жарымыбы атканы таңымды Қарбағында анда келіп қочы шағымам Құшағымам Орын берейін күтімеле күді сағына Құшағыма орын берейін күтімеле күді сағына Ой, молодец. Сон. Жанрымырда қой. Қандай соныңдан бардығы болот тойыңда қай жырғап жашайсың деп подарка түшіп тойыңа үйленіп қалдың бәләгей тұрмышың ешек арамам сен қарасам жатат жаныңмен саат өтіп баратады сұлулық жоқ вообще қарасаң бір айда құдай бұйрат сөздерің ыстық саната жанымда күйіп баратады үйленіп қалдың бәләгей тұрмышың ешек арамам ой қонып секін қарасам анаконда жатат жаным Азаматсың. Булырды қаяқтан жаттап алдың? Өзім эле жаттап алгам, музыкадан эле чыгат да. Дагырдайсың? Эне жөнүндө. Adayım жығып жүргөн кайгыга багынбадым өзүмдү эрте сезип менимге батып турдум анткени бейишимду апамды жанындамын апамды жанындамын чоңойдум алдыда мен жасы эстетейин эсимде турат эле болчусу жашкени өзүмдү бөбөсеним алдыңдан чуркап чыксам азырда дал ошондой апа керкелечиңай апа керкелечиңай Толорду ырдап берчи ошону, сен сону ырдайт экенсиң го.
Азамат. Келем сүйлөшөлү, э? Сага шар жагабы же айыл жагабы? Мага шар менен айыл жагат. Экөө тең жагабы? Шар жакпайт, неге дегенде шарда уруулар көп да. Койчу. Акбулак деген айылда жашагым келет. Аяк кооз, тынччан бар, түлкүлөр бар, ушундай жакшыда. Сага жаныбарлар жагабы, э? Дагы кайсы жаныбарлар жагат? Мага арстан менен бирке мышык бар го, ушундай жагат. Андан сен атаң азыр апаң экөө ээрчишип алып, сени колдоп жүрүшөт да. Ошолор тууралуу сурагым келип атат да, ошолорду айтып берчи. Апам өзү менин ырдагандарымды колдойт. Анан кийин атам болсо эле паркка баскыла дейт. Атам ушпайт деле. Атам жакшы адам өзү эркиндей. Ата бир жака барайлык десек барат. Кеде барбай калабыз да. Апам болсо эле акча топтогондо мен беркиндей апам бас камзөрүшүм алабыз дейт. Укам болсо окууга кетип атсаңыз акча бериңчи дейт. Берем. Атам кеде деле акча бербей калат да окууга. Атам апам менин ырдагандарымды колдошот. Азамат, сен кийин чоңойгондо ким болосуң? Ырчы эле болосуң? Аккордеонду да антиштабайм, спецназды да антиштабайм. Спецназ болосуң бе, демек, э? Милиция болгондо аркасына токтартат, эмне беле? Ошондой бекен, э? Спецназ болосуң, э, буюрса. Жакшы. Анан сен азыр көчөдөн көрүп калып, таанып калгандар барбы? Сүрөткө түшүп атабы? Айылда. Айылда, э? Шаарда эч ким деле тааныбайт. Жакшы. Ошол анда келип бергениңе чоң рахмат. Буюрса биз чакырганда келип туруп ырдап берип тур, бизге, э? Көрүүчүлөргө жакшы чыгармаларды кийинкиде дайындап, э? Ата, апа, рахмат мени колдоп атканыңарга. Силер бардык туугандарыма дагы ийгилик каалайм. Оорубагыла. Урматтуу көрүүчүлөр, дал ушундай таланттуу жигитибиздин ата-энеси дагы бүгүн ушул Жалал ат жергесинен бизге келип калган. Гүлбайра эже менен Эрмат байке куш келипсиздер. Азыр балаңыздар менен баарлашып олтуруп, аябай суктандык, чындыгында таланттуу экен. Анан ушул талант кайдан келди, кимден келди? Ошол тууралуу айтып берсеңиздер. Талант, менин оюмча бул тубаса талант болсо керек. Бизде бир туугандарым иним чертет. Анан атам чертчү биз кичинекейибизде, эсимде. Көп деле чертпейт эле. Бул балам өзү кичинекейинен эле аракет бар өзүнүн. Анан өзүнө ылайыктуу бир кичинекей аккордеон алып бергенбиз, ошо менен эле үйрөнүп неме алды. Основной телевизордон көрүп эле өзүнүн немеси менен, аракети менен. Буга бирөө окутуп же бир неме кылбады. Демек өзүнүн тубасы талант, э? Өзүнүн таланты. Баягы талантты деле таптабаса жок болот деп коет го. Анан азыр сүйүнүп атабыз, аябай эле экөөңүздөр ээрчишип, ушинтип балаңыздардын артынан жөлөп, колдоп келатканыңыздарга дагы кандай колдоолорду көрсөтүп жатасыздар? Эми азыр буга бир аз чоңураак аккордеон алып бердик. Эми баягы өзүнүн кичинекей менен жакшы неме кылбайт окшойт, ошо чоңун алып бердик. Анан бүгүн дагы Аваз Акимов ырчы аккордеон белек кылды. Ал өзүнө чак эле окшойт, бир аз чоңураак го, но ошо менен үйрөнүп жакшы неме кылат эми. Кудай кааласа. Азыр жакшы. Анан суроо сизге болсун, эже. Ушул үй бүлөдө негизи балдардын тарбиясынын көпчүлүк бөлүгү үйдө өтөт. Энелердин колунда деп коет. Үйдө негизи кандай оор басырыктуубу уулуңуз, же болбосо шайырбы, мүнөзү тууралуу сурагым келип атат. 5 балам бар. 5 баламдын характерлери, ар бир мүнөздөрү ар кимдики башка-башка. Бул Нурисламдыкы өзүнчө бир башка характери.
үйдө башка, көчөдө башка дегендей. Ар немеде башка эмес характери. Анан ырларды үйдө апам жаттатат деп калды. Өзү айтабы ушул ырды жактырып калдым, ушуну ырдайын деп, же болбосо сиз сунуштайсызбы? Ырларды чогуу эле көрдүм, мындай азыр бул жакшы деле эме кылбайт. Анан бул менен кошо өзүбүз дагы эжеси бар. Эжеси дагы жаттатат. Анан өзүм да жаттатам. Буга Нурисламга кошулуп өзүбүз деле ырчы болуп калдык. Нурислам өзү бир нерсени бат өздөштүрөт. Бир ырды уктуу, мына мисалы үчүн жарымын жаттасам, эмнеринен кыйналдым, эмнери кандай болот дейт. Бир-эки кайталап беребиз, өзү жаттап алат бат эле. Жакшы. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Негизи экөөңүздөргө тең ыраазычылык билдиребиз. Ушул айткан сунушубузду четке какпай, ошончо узак жол карабай келгениңиздерге рахмат. Уулуңуздардын эң негизгиси өмүрү узун болсун, ушул чыгармачылык жолу узак болсун, анан байсалдуу болсун деп тилек кылалы. Биринчиден Нурислам балабыздын талантын ушундай элге көпчүлүккө таанылтып, чакырып, эфирге чыгарганыңарга рахмат. Дагы Аваз Акимовго терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу талантын жерге таштабай колдоп, аккордеон тартуу кылып, өзү чакырды. Ошонун себебинен келип калдык. Силерге да рахмат. Ушундай көпчүлүккө эме алганына. Тууган урукка бизди колдоп, коштоп, кубаттагандарына бардыгына рахмат. Ушу Нурислам баламды колдогон эл журтума рахмат. Бардыгына биринчиден силерге рахмат. Силер бар таанылып неметип атат балам. Авазга рахмат. Аваздын артынан ушундай аккордеон алып, аваздар үй бүлөсүндө тынччылык болсун. Чоң рахмат. Элим журтума чоң рахмат.